Крокус Сити холдогу терактыда 2 кыргызстандык кыз каза тапты. Алардын аты жөнү Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин набыт болгондордун жаңыланган тизмесине кошулду. Анда терактыдан кийин дайынсыз болуп жаткан 24 жаштагы Эдита Жусупова жана 20 жаштагы Маиза Гүлжигит кызынын ысымын көрүүгө болот. Алар Каргаша болгон күнү концерттик залдын ичинде иштеп жаткандыгы айтылат. Тизмеде терактыдан 120дан ашык киши мерт кеткени жазылган, бирок бул дагы алдын ала маалымат экендигин эске салышты. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин өзгөрүшү дагы мүмкүн. Эл аралык издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен кошо анын 3 бир тууганы Бишкекке алынып келингенин УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат Райым Матраимов менен бирге Азербайжандан анын бир туугандары Тилек Руслан жана Исламбек Матраимовдорду дагы Кыргызстанга алып келди деп айтылат маалыматта. УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов жок кылынган Кримтөөл Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болуп, бажы кызматы менен мамлекеттик кызматкерлерден турган кылмыш тобун түзгөндүгүн белгилеген. Райым Матраимов учурда кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, 122 кылмыштуу жол менен тапкан кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен күнөөлөнүп жатат. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарына январда издөө жарыяланган. Буга чейин УКМК Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып, Азербайжандан келген улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендигин билдирген. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде бул жаатта тиешелүү тергөө, сурак иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. 1 май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаровго өкүм чыгарды. Бул туурасында аталган соттун маалымат кызматы билдирди. Агылайык эл өкүлү күнөөлүү деп табылып, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткендигине байланыштуу жазадан бошотулду. Бирок соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин абактан чыгарылат. Эгерде экинчи тарап жогорку инстанцияга даттанбаса, өкүм 30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Сот Мадымаровду кылмыш жаза кодексинин 209-алдамчылык, 338 бийликтен аша чабуу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапкан. Мадымаров былтыр сентябрда кармалган. Эл өкүлү анда мамлекеттик чыккынчылык айыпталган болчу. Анткени менен чоо жайы ачыкталган эмес. Бирок депутаттын өзүнүн айтымында анын кармалышы Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу 4 көчө тилкесине байланыштуу. 2009-жылы Мадымаров Коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда, Кыргызстан аталган жерди Тажикстан тараптан 49 жылга ижарага алуусу каралган протоколго кол койгону айтылып келет. Кыргызстан бул документте тааныган эмес. Жалал Абад шаарында 22 гектар жерди ээлеген Тел-Тору аты майданы базарга айландырылып, каладагы бардык базарлар ошол жака көчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Жаңы соода жайы заманбап шарттары менен курулары белгиленди. Мындай кадам шаардагы унаа тыгындардын алдын алуу, башаламан жайгашкан базарларды иретке келтирүү жана шаар казынасын толтуруу максатын көздөйт. Ал эми буга чейинки ачылган Чакан муниципалдык базар кытайлык инвесторлор менен биргеликте электромобиль чыгаруучу завод болот. Мында дагы соодагерлерге дагы жаңы базардан соода күркөлөрү берилет деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, Тел-Тору ат майданы башка аймакка көчүрүлүп жаңысы салынат. Кытай Тайбэйнин командасы менен болгон беттештен кийин өлкө башчы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев команданын кийинүүчү жайына барышты. Бийлик башында тургандар спортчуларды жеңиши менен куттуктап, мамлекет башчы көйгөй болсо ачык айтууну суранып, аларды чечип берерин убадалады. Эми силерди Камчыбек Кыдыршаевич көзөмөлгө алып, толук камсыздап турат. Мамлекет $5 миллион бөлүп берди. Калган каражатты эми өзү табат, деди Садыр Жапаров. Өз кезегинде Ташиев футбол боюнча президентке отчет берип турарын айтып, Садыр Жапаров спорттун бул түрүн жакшы билерин белгиледи. Президенттин тапшырмасы менен футбол союзуна башчы болдум. Бул тармакты көзөмөлдөп, ага отчет берип турамын. Ал өзү футболчу, ким жакшы ойноп жатканын, ким чарчаганын ар бириңердин аты жөнүңөрдү билет. Мени докладка бат-баттан чакырып турат, деген ал. Ал эми Акылбек Жапаров өкмөт союзга 500 миллион сом, стадиондун курулушуна 500 миллион сом бөлгөндүгүн айтып, дагы каражат берилерин белгиледи. Эскерте кетсек, кечээ 26 мартта дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өткөн беттеште Кыргызстандын курамасы Кытайдын Тайбэй командасын 5-1 эсебинде жеңди. Футболдун жүрүшүнө президент баштаган бийлик башындагылар дагы көз салып турушту. Какие проблемы у вас есть? Говорите открыто, не стесняйтесь. Решим проблему, если есть. Думаю, чуть позже. Гонорар получили? Нет, сегодня получили. На ужин. Сейчас на ужин поедем. Все.
Вот Камчуев Кадыршаевич теперь будет следить за вами. Он будет полностью обеспечивать государство. Мы чем можем, поможем. Остальное он все сам находит. От государства вот Акылбек Кусербекович. 5 миллионов долларов выделил. Уважаемые ребята, насколько вам хорошо известно, что по поручению нашего уважаемого президента я стал сейчас вашим руководителем футбольного союза нашей страны. Так, теперь отныне я буду это все контролировать, смотреть, президенту докладывать постоянно, потому что наш уважаемый президент сам является профессиональным футболистом, да, поэтому он все знает, как вы здесь, как играет, кто устал, у кого ноги не выдержали или слабые. Он все здесь смотрит, все видит. Каждого из вас по фамилии знает. Так, и постоянно меня вызывает и спрашивает. Мы сделаем это все в системном варианте. В этом году начали, вот, по поручению уважаемого нашего президента, 500 миллионов федеральному футбольному союзу, 500 миллионов сегодня сейчас уважаемый президент дал поручение этому стадиону. Это только начало. Мы будем поддерживать вас, чтобы вы нам всегда дарили радость, которую вы подарили сегодня нам всем. Баарыңарга ийгилик каалайбыз, бөдөрүстөн чыкканы, анан урматтуу президент айткан нерселердин баарын эске тутуп коюп, мындан ары жакшы ойногула. Биз болсо көбүрөөк экономикабызды көтөрүп, сиздерге көбүрөөк стадиондорду, көбүрөөк премиерлейлерди берип турайлыбы? Конечно. Давайте фото. Раз, два, три. Ура!